Сооротуучу Кудай. 28-сентябрь. Ар бир адамдын жашоосунда кубанычын уурдай турган 3 нерсе бар. Бул өткөндү карап, кылчактап жашоо. Экинчиден, бүгүнкү күн үчүн шүгүр кылбай калуу. Жана дагы келечек жөнүндө тынчсызданып жашоо. Өткөн жашоо өттү. Каалайбызбы же каалабайбызбы? Аны өзгөртүү мүмкүн эмес. Ал тарых болуп калды. Келечек жөнүндө тынчсызданып, келелек нерсе тууралуу тынчсызданып жатсак, өзүбүзгө эле жаман. Бул керек болсо, ден соолукка да зыянын тийгизет. Ушул эки нерсе, артты карай берүү жана алдыны карап тынчсыздануу, учур чактагы жакшыларды байкабай калганга алып келет. Тынчсызданып отуруп, бүгүнкү баталарды өткөрүп жиберебиз. Ыраазы болгону унутуп коебуз. Ошондуктан өткөндү кое берели, келечекти Кудайдын колуна тапшыралы. Ал биздин келечекти жакшы билет. Ал бизге жакшыны гана бергиси келет. Ошондо биз бүгүнкү күндөгү баталарды көргөнгө жана ыраазы болгонго даяр болобуз.